Эгерде сиздин тамагыңыз ооруп, жөтөлүп, кыйналып аткан болсоңуз, эң жөнөкөй бир рецепт сунуштайм. Аны колдонуу менен ушул гана көйгөйдөн арылбастан организмге дагы бир топ пайдаларды келтире аласыз. Чындыгында биз кайсы бир дары-дармекти колдонгонубузда ал организмге пайда келтириши менен бирге өзүнүн зыяндуу таасирин дагы сөзсүз түрдө тийгизип өтөт. Ал эми мен айта турган рецепт болсо эч кандай зыян жок. Анткени анын курамындагы ингредиенттердин ар бири өзүнчө иммунитетти бекемдей турган касиетке ээ. Демек бизге таза бал, лимон, алма уксусу жана суу керек. Булардын баарын табыш өтө оңой, билесиздер, базарда же дүкөндө деле сатылат. Анан дагы балды тазасын тапканга аракет кылыш керек сөзсүз түрдө. Демек бир стакан таза сууга 2 чай кашык лимон согу, 2 чай кашык бал, 2 чай кашык алма уксусун кошосуз дагы аралаштырып туруп, айнек идиште сакталса жакшы болот. Муздаткычка салып коесуз, капкагын жаап, анан ушуну күн бою ичип турсаңыз, буюрса сизге өтө жакшы жардам берет. Анан дагы эгерде сиз кайсы бир дары-дармекти колдонуу менен кошумча колдонсоңуз деле бул нерсени көйгөйдү анда эмеш бетер тезирээк жойгонго, айыгып кеткенге, жөтөлдү токтотконго шарт түзүлөт. Андыктан сөзсүз түрдө колдонгонго аракет кылыңыздар.